Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Ысык көл жергесиндебиз. Каракол шаарында сатыла турган эки кочкор бар. Мондай светлый кочкор бар. Линия Широкий туугандар, атасы чүйдөн келген. Широкийдин баласы болгон. Могу кочкор дагы бар. Статустун линиясындагы ушастый. Жакшы кара кооз кочкор экен. Экөөсүн көрсөтүп беребиз. Могу кочкордон баштай берели. Светлый кочкор. Атасы келип, ушул короодо иштетилип, атасы могу кочкор ушул жерде туулган. Эки тиш, 1,5 жаштык кочкор туугандар. Көрдүңүздөр. Ушул кочкор тез арада сатылат экен. Өтө светлый кочкор. Кулагы 20-20+. Өзүңүздөр да көрүп турасыздар. Кыска кулак эмес, өтө өңдүү кочкор, бирок жүндөрү тазалыгын көрдүңүздөр. Көкүрөктөгү жүндөрүн карап өзүңүздөр байкадыңыздар. Куйругунун формасы бул мисалы качантан бери колунда пробник түштүбү түшпөдү, ушундай суроолорду ээсине чалып турсаңыздар болот. Айтор сатылат экен. Баасын 65 000 сомго койду. Каракол шаарында мына ушул жерде турат. Эгер алам десеңиздер, анда Бишкекке салып жүрөт, Бишкектен ары алып кетсеңиздер болот. Мына ушул кочкор байкелер. Многу кара кооз кочкор бар экен. Сыны аябай жакшы. Бул статустун линиясындагы кочкор. Кара сүйүүчүлөр болсо бир көрүп коюңуздар, Мунун кулагы 22 чыгат дейт. Көрдүңүздөрбү? 5 айлык кооз кочкор. Жүндөрү дагы аябай мындай экен, кылчык жүн. Кап кара. Мына ушундай. Эми бул чоңойсо баары мындай сыны башкача болот окшойт, өзү көрүнүп турат. Аст тараптан да бир көрсөтүп коеюн. Статус линия байкелер. Кыскасы айтор ушул кочкор сатылат. Бул жаш кочкордун баасын $1000 коюлду. Бул каяктан туулган, түпкү теги кандай, статуска кантип такалат, небересиби же небересинин баласы, ушул жактарын ээсине чалып турасыздар. Айтор линиясы статус линия, 5 айлык кочкор, Караколдо турат. Баасын $1000 коюп атат байкелер. Бул кочкор болсо 65 000 сомго койду. Менимче мунун пробниктери болуш керек. Ээсине сурайсыздар. Эки тиш кочкор, тишин көрсөтүп аласызбы? Бирок бунун ушул короодо туулган, бул, ушул короодон туулган. Эки тиштен болот. Бирок жакында 4 тиш болот ушул кочкор. Машалла. Эми бою да өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес. 1,95 төгөрөгү кое бой, Жүнүн 40 өлчөш керек да. Өзүңүздөр келип көрүп өлчөсөңүздөр болот, же ээсине айтып өлчөтсөңүздөр болот байкелер. Айтор ушул кочкорду жөндүү баада сатыкка койду. Караколдо турат, дарегин айттык, линиясын айттык, жашын айттык, тишин көрсөтүп бердик. Анан мага бою менен кулагын так өлчө бер деп чалсаңыздар, балким ээси өзү жекече өлчө берет. Машалла. Эми мындай габаритке караганда кооз алам деген максатыңыздар болсо, анда сиздерди 1-2 см бою көп нерсени чечпейт. Чистота керек болсо, мына кочкор сиздерге. Чындыгында мындай аз күн чыгылышып, күн чагылып, бир аз прозрачный көрүнүшү мүмкүн. Жанынан мындай реально мындай молочный экен да кочкор. Болду. Муну байлап тек кара кочкорду бер чыгарыңчы. Бул кара кочкордо иш бар экен. Ээси дагы бекерине $1000 деп койбоптур, байкалып турат, Чындыгында мындай курсактуу, мойну узун, мойну тик, кулагы өзүнө жайгашкан, көздөрү дагы башкача экен, Мындай турган турпаты өзүнө жарашыктуу кооз кочкор экен, Негизи мындай мойну да каттыкындай тик турат да, башын жерге салбастан. Башын көтөргөнгө жараша кулагы ойноо эмес, агып турат экен, уши расположениялары. Кулагын жайгашкан жерлери. 5 айлык экен байкелер. Мындай сымдуу кочкор экен да. Машалла мына. Жаш кооз кочкор, керемет. Өтө кара болбосо да, бир аз каштановыйдын чертилицасы бар экен, кулактарынан байкалып турат. Бирок кантсе дагы кара өңдүү кооз кочкор. Мына куйругунун формалары, Мына. Машалла. Жаш кооз. Машалла. Сонун экен кулактары, Кулагы бирок узун экен байкелер, чындап элечи. Кулактын сонундугу эмне мындай? Коюп жиберсеңиз, кулагын коюп жиберемиз. Мындай вертолеттик кулак деп коет мына. Мындай болот кулагычы, өйдөдө.
мындай турат, мындай болот. Ана монтип ойнай берет. Акма кулак мояктан так көрүнөт, көрдүңүздөр, агып, кулагынын учу кайкалап турат. Болду шефтер, кошумча суроо болсо ээсинен сурай бересиздер. Булар караколдо турат. Анда экран астынан номерлерге чалып байланыша бериңиздер.